Sottuk Ali'ye öyle oturan yerden gelişim. Jabırlanıcı, Kaptarlayev'in geltireli ödülücü kanıtlandırısız kaldırdı. Yan ödülücüler var mı? Ben de var ödülücü. O atası. Бар өліп өтінішті қанағаттандырбайсыңар, бірақ тарих үшін, şu материал işlerinde қалып қалыш үшін біз бар келтіріп қойылы өтінішті. Мына бірінші инстанциялық соты жазып жатады өкімінде. Қаптағаевты барымтағы алынышы бойынша түзден түз күнөөсү дейді менің күнөөм. Жұмабаевтың көрсөтмөсүнөн тышкары күбөлөрүнүн Калчаев менен, Кожобековдун көрсөтмөлөрү менен да бекемделет. То есть негизги күбөлөр болуп атат. Мен өткөнкү сот отурумунда да айтканмын. Жолдош Кожобековду биринчи инстанциядагы сотто сыртта кайтарып отуруп, ошо алып кирбей, кайра бар жогол деп кетип ийген экен. Мына бүгүн деле ошол эч кандай таппай калбай эле үйүндө кичинекей эки баласы бар экен, ошону багып отурат экен. Аялы иштейт экен, өзү иштебейт экен. Мына менин адвокатым айтып келди, эл болгондон кийин билет экен баарын, угулат экен баары. Ал айтыптыр, мен кирип болгондой эле айтайын. Мен тергөөдө коюп болгон протоколго мен тиги үйдөн алып барып, балдарым багып отурган жерден таштатып, ошону бас ташта деп жаап коюп, кенеде эки мыркайды таштап коюп барсам, сенин эки эле выборуң бар деген экен. Могу протоколго кол коесуң, же болбосо камаласың деген экен, азыр камайсың. Анан келе кол коюп берейин деп эле кол коюп бере салып, кайра үйгө келдим, келсем балдарым аман эсен экен. Мына ушинтип кол койгом деген экен. Анан 1-май районунун эшигинин алдында машинеде отурган экен оперативниктер менен. Ошондо ошентип сүйлөшүп, муну тескери кетип атпайбы? Дегенде тиякта телефонунун учунан сөккөн экен. Жогот деп. Матам сөктүрүп жоготаны вообще. Жогоп үйгүлө, вообще Бишкекте жок деп айткылар. Аны үйүнө кетирбей туруп, анан кийин тигини таппай атабыз деп кирип киргизбей койгон экен. Мына үйүндө отурат азыр деле ошо. Ошон үчүн сиздерден суранып атабыз биз. Алып келип ушуларды мындай түздөн түз тиешеси бар болгондой сурап койгула. Анткени мына сот ошол Кожобековдун көрсөтмөсү менен соттоп атат. Мына далилденди деп. А бул жерде Кожобековдун таптакыр башкача берген көрсөтмөлөрү, беттештирүүдө дагы башкача берген көрсөтмөлөрү турат. Бир угуп мындай адилеттүү, объективдүү чечим чыгарыла деген эле максат. Ошондой өтүнүч соттордо. Ошондуктан урматтуу төрагалык кылуучу, урматтуу соттор. Мына макул бардыгын отказ бердиңер. Ушул Кожобековду алып келип сурап койгула. Ушунун көрсөтмөсү менен мени соттоп аткандан кийин ушуну алып келип койгонго уруксат берди. Эң болбогондо ошону сурап койгула, мына өтүнүчү ушу. Мен толугу менен колдойм. Албетте аны сураш керек, себеби көрсөтмөсү дагы 3 кыл бири-бирине шайкеш келбейт. Сөзсүз сураш керек. Мен де толук колдойм, сурабасак болбойт, акыйкаттуу чечим чыгарыш үчүн. Ошол. Прокурордун айтканын колдойбуз. Мен колдойм, күбөлөр толук суралыш керек, анан жана менин берген ходатайство канааттанышсыз калгандан кийин бул алдыңыздарда борбордун ишинин негизинен жапкан эле. Бул жерде мага эч кандай жагылуу жок. Эми сиздер иште ар тараптан толук изилдегенде келбей аткан себеби мен үчүн түшүнүксүз. Садыр Жапаровго жеке бүгүнкү ошол бул биринчи инстанцияда коюлган күнөө, анан кийин Садыр Жапаров уюштурду деп кылмыш иши боюнча мен мындай өзүмдү жабырланчу деп эсептебейм. Мен бул сот отурумуна мындан ары катышуудан баш тартам. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, балким жарыш сөзгө берип өз сөзүмдү айтам. Ошон үчүн мындан аркы мен бул сотто катышып отуруп, бул жердеги жазылгандарды угуп отурууга мен эч кандай негиз дагы мааниси, смысл да жок деп эсептейм. Кечирип коюңуз.